Менин атым Григорий, фамилиям Зогоев. Менин сүйүктүү ишим менен алек болгонума 3 жыл болду. Жана бүгүн мен бизнести эмнеден башташ керек жана эмнеден баштабаш керек экенин өзүмдүн кетирген каталарым тууралуу айтып берем. Албетте адам дайыма өзүнүн каталарынан үйрөнөт. Бирок балким менин тажрыйбамды угуп, кандайдыр бир жыйынтык чыгарып аласыңар деген үмүттө айтып берүүгө даярмын. Сөзүмдү баштай турган биринчи кетирген катам биринчи ийгиликтен баш айлануу. Биринчи жеңиштен кийин, ал 2013 жаңы жылдан кийин эле биз өндүрүлгөн продукциябызды жакшы сатып, бизди ынандырган жакшы көлөмдөгү акча таап пайда көргөнбүз. Башкача айтканда, эмгегибиз тийиштүү деңгээлде бааланган. Анан биз жакында 14 февраль келе жатканынан улам Сопсонун колго жасалган валентинкаларды жасайбыз жана алар мээримге бөлөнүп жасалгандыктан аларды сөзсүз сатып алып кетишет деп ойлогонбуз. Баасы өтө жогору болуп калгандыктан биз аларды керек болгондой санда сата алган жокпуз. Менин кетирген катам биринчи ийгиликтен баш айлануу. Биринчи жолу ойлогонумдун баары туура чыгып, мен базарды жакшы сезип, алдын ала көрөгөчтүк кылганымдан улам ушундай маанайда эле мына бул нерсени алып, тиги нерсеге жетип жана мындай кылам деп ойлогом. Жыйынтыгында биз сызга отуруп калдык жана бул аябай жакшы болду. Мен туура жыйынтык чыгарып, бир нерсени түшүндүм. Эч качан ала көөдөн болбош керек экен. Баарын ойлонуп, эсептеп чыгыш керек. Бирок жакшы маанидеги идеалдаш турууга да умтулуш керек. Башкача айтканда, ийне жибине чейин санап, майда нерселерге чейин ойлоп чыгуунун кажети жок. Аракет кылыш керек, бирок баарын толугу менен эсептеп чыгуу болбойт. Анткени сиз баарын эсептеп чыккыча убакыт сарпталып, 14 февралда өтүп кетип, убакыт текке кетет. Жана дагы эң башкы кетирген катам. Чындыгында мен аны кетирген эмесмин, бирок коомчулук мага аны таңуулаганга аракет кылган. Мен аны тоо же дубал деп атайм. Сиз чоң дубалга келгенде андан ашып өтө албасыңызды, өтүү канчалык кыйын жана дээрлик мүмкүн эмес экенин сезесиз. Ушундай эле сезим базар ээленип калганын, мындай нерсени башкалар мурунтан эле жасап келгенин, же сен бул нерседе адис эмессиң жана сенин ойлоруң эч кимге кызык эмес экенин коомчулук айтканда келет. Анан сиздин ичиңизде ушундай ашып өтүү кыйын болгон тоо өсүп баштайт. Ата-энем, досторум баары мага айтып келишкен. Вечерний Бишкек гезитин ачып көрсөң, ал жерде кийим тигүү курстарынын сунуштары канчалык көп экенин көрөсүң. Аларды тажрыйбасы көп кишилер сунуштайт. Бирок мен эмнегедир өзүмө колуман келерине ишенгем. Анткени мен бул ишти жаңыча, эч кимде жок жол менен жасагым келген. Жана биз курстарды ачканыбызда, башкача айтканда дубалга жанагы элестеткен тоого чыкканыбызда, айлана тегерегибизди карасак, эч ким жок экен. Жымжырт. Жанагы мен өзүмө элестетип алган атаандаштар жана башкалар таптакыр жок экен. Негизинен өлкө ичиндеги атаандашуунун пайдасы жок. Биз Кытай, Түркия жана биздин базарыбызга кирип келсе аны жеп жутуп ала турган мамлекеттер менен атаандаш болушубуз керек. Ошондой чоң атаандаштыкка каршылык көрсөтүү үчүн биз бир чоң коом катары күчтүү болушубуз керек. Ошондуктан албетте өлкө ичинде атаандаштык бар, бирок сиз ал тууралуу ойлобой, дөшаа мамлекеттер менен атаандаш болууга даяр болушуңуз абзел. Жана дагы бир кетирген катам. Бизнести досторум менен бирге баштоо. Эч бир убакытта мындай кадамга барбай эле койгон жакшы. Бизде башкалардай болбой, баары жакшы болот. Биз элден айырмаланабыз деген туура эмес. Чындыгында андай болбойт. Анткени бир күнү баары бир кирешени бөлүштүрүү учуру келгенде, же башка бир учурда, бирөөндө ал көбүрөөк иштегени, же башкалар азыраак иштегени, же башка бир ойлор келиши мүмкүн. Кандай гана болбосун, баары бир мындай суроолор пайда болот. Анткени баары бирдей иштеп жана кирешени тең бөлүшпөйт. Адаттагыдай баарыбыз эле тапканыбызды тең бөлүшөбүз деп келишебиз да. Көп учурда андай болбойт жана бул талаш тартыштар үчүн чоң себеп. Эгерде сиз бизнести баштап, андан досуңузду жоготкуңуз келбесе, демек аны баштабай эле койгон жакшы. Ал эми бизнесте достук жаралса, бул өтө сонун. Ал түбөлүк бекем, ал жерден сүйлөшүүгө көп негиз бар жана көпкө созулат. Бул менин жолумда башыман өткөргөн каталар. Азыр айтаарым, эгерде өзүңүз каалаган иш менен алектенип, көзүңүздө от күйүп турса жана сиз аракет кылсаңыз, баардык каталардан алыс болуу мүмкүн. Ката кетирүүдөн коркпоңуз. Каталар керек жана алар жалгыз тажрыйба, көп нерсе үйрөтөт. Эң негизгиси каталарга туура мамиле кылуу, ойлонуп чыгып, алар эмнеге болгонун жана аларды келечекте кетирбөө керек. Биз бүгүн баштан өткөргөнүбүз менен бөлүшкөндөй, каталар тууралуу досторуңузга айтып бөлүшүңүз. Анткени биз коом катары өсүп, азыраак ката кетирип,
Коом катары жогору өсүп, Кытай сыяктуу базарларда салгылашышыбыз керек. Жана баары билсин, эгерде сен Кыргызстандан келген болсоң, демек сен дөшаа адиссиң, сенин колуңан келет. Мен кечээ эле уктум. Финляндиялыктардын көбү Дубайда жашап, ал жерде башкаруучу кызматтарды ээлейт экен. Демек, Финляндия мыкты жана күчтүү башкаруучуларды берген мамлекет. Балким Кыргызстан фашн өлкө болуп, бул жерде мыкты дизайнерлер баш көтөрөт. Балким биз дагы бир багытта белгилүү болобуз. Менин ойлорумдун баары эле фашн индустрия тууралуу. Анткени мен дал ушул чөйрөдө иш алып барам. Кыргызстандан мыкты, таланттуу дизайнерлер чыгат деп аябай үмүттөнөм. Менин видеомду көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Лайктарды басып, ушул каналга жазылыңыз. Ага чекит KG долбооруна алдыңарда сөз сүйлөө мүмкүнчүлүгүн берген үчүн рахмат. Чоң рахмат. Күнүңөр жакшы улансын.